мамлекеттик базадан тышкары кошумча сабактар бар. Англис тили жана кытай тили деген сабактар. Ошол мектептин ичинде андан тышкары дагы көптөгөн кружоктор иштейт. Айкидо деген кружок иштейт, хореография кружогу, кыргыз тилинде комуз сабагы берилет, кыргыз тилинде салттык кол өнөрчүлүк сабагы берилет. Анан ошо билимканада окуган бала ал деген критикалык ой жүгүртүүсү болсо. Биз сабак берип атканда бир гана фактыларды бербей, эмне үчүн андай болду? Эмне кылыш керек эле андай болбош үчүн деген, мисалы үчүн тарых сабагында, ошондой критикалык ой жүгүртүүсү болсо баланын. Сен болгондо сен кандай кылмаксың? Ошол ар бирине өзүнүн ой жүгүртүүсү болсо, өзүнүн көз карашы болсо, ошого мындай багыт беребиз. Бул баага 3 мал тамак кирет, транспорт кирет, жанагы мен азыр айтып кеткен кошумча сабактар. Жылына төлөнгөн $3,500 баланын өзүнө баары жумшалат, анын билимине, анын тарбиясына, анын тажрыйбасына бүт баары жумшалат. Азыр ата-энелер балдарды ОРТга тапшырыш үчүн, экзамен тапшырыш үчүн 10-11 класстан баштап даярдап баштап. Ал туура эмес. Баланы окууга болгон жөндөмүн кичинекей жаштан баштап өркүндөтүп башташ керек. Көбүнчө ошо билимкананы бүткөн окуучулар чет өлкөгө бара окушат. Бирок алар чет өлкөгө барып билим алгандан кийин биз ошондой түшүндүрөбүз, баланы Кыргызстан үчүн келип иштеш керек. Болгон билимин, болгон ошо тажрыйбасын, болгон алган бөлүгүн, канча жерди көрдү, канча ошо болгон баарын алган ошол багажын келип ошо Кыргызстан үчүн иштетсе. Кыргызстанды өнүктүрөйүн, бутуна тургузайын деген болгон ошонун баарын ошондой деп тарбиялабыз биздин балдарды.